Uşu mına bir ile komnat kuyot. Uşu bir komnat ile kuyot. Jayın kışın ile uşun işletemiz. Ana gün kayaktakıyla 60 bin payda olup kalat deyim de kızım. Bir ile uşul Bir ile uşul kuyot. Budan başka aşıkta işletmeyiz. Filta işletmeyiz. Tamak açtı kандай? Ana gün tamak açtı mına Ноқат районуна караштуу Көкбел айылынын тургуну Сайра Таштанова электр жарыгынан көп суммада карыз болуп калган. Бирок ал карыздар өзүнүн үй бүлөсүнө таандык карыз эмес экендигин айтууда. Анткени электр жарыгына келген карыздын дүмүрчөгү башка жарандын атына келип жаткан. Өздөрүнүн карыз эместигин аныктап, аларды жоюу максатында бир канча жерге кайрылып аргасы калган эмес. Айтымында башка жарандын атына келген карызды төлөө алар үчүн оор болуп турат. Bir mınanday bala geldi. Geliyor ayıttı, yiyeceğe dedi. Siz dedi nüçetçinizler, bir önün nüçetçigin ap gelip koyup durdu öyle ataz. Familiyanарды özgörtüp almadыңарды. Жоқ, aynen familiyamı özgörtse mına pasporttordu hem özgörtüş gerekli de. Mına pasporttor, bardıq dokumentleri mına gede alıp çıktım, görsöttüm. Desem ayıttı. Onda dedi, neme kılыңızдар dedi. Bu nüçetçik oşu Bürönün nüçetçigi bolup çıkıp atat da dedi. Dediler, oşunday olup atat, bolam. Desem ayıttı, em tölüp turaverinizde dedi. Ondan keyin bize mumun adamlarımızda maylede öyle tölöverip biz. Ondan keyin Nokat'a varıp men tekşettim. Tekşetsem bizdin atımızdaki dokumentler жоқ çıktı da. Сайра айым өзү да жолдошу да экинчи топтогу майып болгондуктан пенсия менен жашоо кечирип келишет. Алар мындай көйгөйдөн улам тынчсызданып жатышат. Жарыкка келген акчанын ар кайсы түрдүү болуп кымбат болуп келгени биринчи жолкусу эмес. Көкбел айылынын бир канча тургундары мына ушул көйгөй экенин айтып, кайда бараарыбызды билбейбиз дешет. Сайра айым кагаз иштерин жакшы түшүнбөгөндүктөн анын 21 жаштагы кызы чуркаган. Кызынын айтымында бардык документтери сакталган. Алар сотко чейин барса да үнүн эч ким укпай кайра мурдагы суммага карыз кылып коюшкан дейт. Бул жакта 273 адамдын карызы турат, мен кайка апарайын, ал жак кабыл албай аткандан кийин деди. Ошол сөзүмө аябай катуу тийди. Мен деген турмушум бар, жолдошумдан уруксат сурап келдим. Акими дагы, соту дагы, рейси дагы, адвокат, прокуратура, юрист, айыл өкмөтүнүн бардыгы тили берген. Себеби биз деген айылыбыз мындай чет жерде да. Bizde çoğun biylиктегилер көзөмөлгө албайт экен. Көрсө неге жемкорлор көп экен. Көп карапайым элди алдай берет экен. Биз чет жерде болгон үчүн жемкорлор жей берет экен. Неге алар тое берет экен? Буга окшогон адамдын канчасын алдашты, канчасын жешти. Андай эмес. Мен деген сиздерге кайрылдым. Бир гана бийлик өкүлдөрүнө жеткирип бериңиздерди гана суранабыз да бизчи. Бул үй бүлөнүн маселесинин чечилүүсүнө көмөкчү болуу максатында айыл өкмөткө баш бактык. Ал жердеги кызматкерлер чынында эле электр тармактары ишканасына жарандар тарабынан нааразычылыктар көп болуп жатат дейт. Алар бул көйгөйдү сөзсүз карайбыз деген убадасын берди. Багдай, карапайым үй бүлөгө жардам бериштин ордуна кайтып наоборот ошону неме кылышты. Эми анда сиз азыр ошону каттап коесуз, билдирүү жөнөтөсүз, номериңизди. Ал эми Нокат электр тармактары ишканасы бул жагдайды башкача түшүндүрүүдө. Соттук отурум учурунда Сайра айымдын үй бүлөсү тарабына чечилип, 30 000 сом эмес 1897 сом гана төлөнсүн деген тыянак чыгарып берген. Ошол эле күнү Сайра айымдын кызы ал сумманы төлөйм дегенде Нокат РЭС ишканасынын кызматкери Кубаныч Сулайманов алардан 3000 сом сураган. Бирок ал тургундардан алган акчаны базага киргизген эмес, өз чөнтөгүнө кеткенби айтор системага түшпөй калган. Биздин телетоп барган учурда Сулаймановду кездештире алган жокпуз. Телефон аркылуу байланышканыбызда акчаны алган эмесмин деп жатып, араң мойнун алды. Китанса бересизби, бербейсизби? Бул жакта 1900, жок 1897 сом деп турат. Сиз неге менден 3000 сом аласыз? Мен азыр келип, азыр бүтүрөм да, мен азыр бүтүрүп жүрөм. Болбосо мен азыр Ошко кетип атам, Ош электрге. Китансаңызды берсинби же Ошко кете берейинби? Сиз неге 3000 аласыз? Siz nege öresiniz 3000 som? Siz nege 3000 aldınız? Bu jakta 1000. Nege verdiniz ana 3000 som? Özü 3000 ber, Oşka deri baram dep algan da bulbayt. Sizden suradı uşul 3000 som berdi. 3000 ber dep algan. Ал эми аталган ишкананын жетекчиси Нурсейит Жаңыбаев соттун чечиминде көрсөтүлгөн 1897 сом гана базага кирсе, бул жарандардын маселеси чечилет. Болду, мына жерде жазып чыгыптыр дагы. Ошо 1897 сом гана
30 mingin içine de? 30 ming so'mдун içine 1897 so'm gana oş elektr işxanasına tөгülsün, kalgan jokka çıksın деп чыгып тур. Biz onu jokka çıkarabız. Bu çeçimler bizde alın ele. Айылыбыз райондон алыс болгондуктан биздин үнүбүз чоңдорго жетпейт деген жашоочулардын суранычы менен барган биздин телетоп бул үй бүлөнүн көйгөйүнүн чечилүүсүнө көмөкчү боло алды. Эскерте кетсек, Нокат электр тармактары ишканасы 47 миң абонентти электр жарыгы менен камсыз кылат. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Кунубаев, Ынтымак.